Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинин номер 31 сабак мектепте билгичтикти калыптандыруу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Билимдер окуу, түшүнүү, жаттоо аркылуу алынса, ал эми билгичтиктер бул көнүгүү, машыгуу жасоо аркылуу калыптанат. Урматтуу угармандар, педагогикалык учкул сөздөргө көңүлүңүздөрдү бурсак, уктум, унуттум, көрдүм, эстеп калдым, жасадым, үйрөндүм. Мектепте билгичтиктерди калыптандырууну жалпы окуу, билгичтик, көндүм ыкмаларын калыптандыруудан баштоо зарыл. Мисалы, тез, туура түшүнүп, нормага ылайыктуу окуу, жазуу, эсептөө, сүйлөө, китеп, интернет, билим булактары менен иштей билүү. Ошол үчүн агай гимназияда эксперименталдык акыл эмгегинин маданияты сабагын киргизген. Ар бир сабактын өзүнүн өзгөчө билгичтиктерин аныктап, ар бир мугалим ошолорду калыптандырууга окуучуларды көнүктүрүп машыгуусу зарыл. Окуу китеби менен өз алдынча иштөө, белгилүү бир закондордун жана формулалардын негизинде маселелерди чыгаруу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Лабораториялык иштер үчүн баа коюуда төмөнкү билгичтиктерди эске алуу зарыл. Биринчи, тажрыйба жүргүзүүнү пландаштыруу. Экинчи, түзүлүштү схема боюнча жыйноо. Үчүнчү, өлчөөчү приборлорду колдонуу жана байкоо жүргүзүүгө өлчөөчү приборлордун көрсөткүчтөрүн жазып алуу. Мисалы, чоңдуктардын көз карандылыгын, таблицаларын түзүү жана алардын графиктерин жүргүзүү, ченөөлөрдө жиберилген каталарды эсептөө жана баалоо. Бул албетте жогорку класстар үчүн. Кыскача, отчет түзүү жана аткарылган иштер боюнча жыйынтык чыгаруу. Схема боюнча электр чынжырларын чогултуу. Ошондой эле тажрыйба жасоо жана эксперименттин натыйжасында жыйынтык чыгарып туруу. Көпчүлүк сабактарда мугалимдер окуучуларга терең билим берүүгө умтулушат, изденишет, окуп сабак өтүшөт. Бирок окуучулар сабактарда теманы түшүнүп, билимдерди, аныктама, эреже, термин, түшүнүк, формулаларды теориялык жактан негизинде алышат. Мугалим да негизги басымды теманын мазмунуна, теориялык жактан окуучуларга жеткирүүгө аракеттенишет. Сабактын негизги максаты дагы мына ошол. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, ошону менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Биз 30 сабакта окуучуларды окутуу процессинде билгичтик, көндүм ыкмаларды калыптандыруу деген чоң теманы өткөнбүз. Ошол эле теманы бүгүнкү сабак менен биргеликте жыйынтыктадык. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.